Ассалому алейкум кымбаттуу достор. Силерге Кудайдын батасы тийсин. Микрофондо алып баруучулар Камчыбек Кыштобаев, Гүлайым Жаманкулова. Биздин толкунга көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге рахмат айтабыз жана биздин уктуруу сиздерге жагат го деп ишенебиз. Бүгүн биз үй бүлө жөнүндөгү аңгемебизди улантабыз. Чындыгында бул тема көп жактуу. Үй бүлөдө келишпестик мамилелер болбош үчүн эркек аялдын, аял эркектин психологиясын билиш керек. Мына ушулар жөнүндө биз сиздер менен ой бөлүшөбүз. Бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар эгер Кудайдын кудурети күчтүү болсо, бизди сүйсө, анда ал эмне үчүн жердеги ушунчалык азап-тозокторду, кайгыны, жамандыктарды жоготпой, аларга жол берет деп сурашат. Эмне үчүн Кудай буга кийлигишпейт? Чын эле эмне үчүн? Биз сиздерди ушул тема боюнча ой бөлүшүүгө чакырабыз. Биз менен болуңуздар. Кудайдын тынчтыгы жана сүйүүсү сиздер менен болсун. Биздин кээ бир тубаса же кийин пайда болгон айырмачылыктарыбыз көптөгөн келишпестиктердин себеби болушу мүмкүн. Үй бүлөдөгү түйшүктөр аял менен эркек бирин-бирин түшүнбөгөндүктөн же билбегендиктен да пайда болот. Эркектер аялдар тууралуу эмнелерди билиш керек? Аял заты үстүртөн алып караганда гана татаал болуп көрүнөт. Алардын айырмачылыгы аял заты дүйнөгө башкача көз караш менен карайт. Аял өзүнө төмөн баа бергендиги көңүлүн чөктүрөт. Эмне үчүн мындай? Себеби аял заты көпчүлүк учурда зордук, зомбулукка көп учурайт. Социалдык, экономикалык, психологиялык, сексуалдык зордук, зомбулуктун бутасы көбүнчө аялдар болот. Аял үй бүлөсүнө гана өзүн арнап коюп отурса, коомдук баасы түшүп калат деп айтышат. Радио, телевидение, газет, журналдар, техника, илимдин гүлдөшү менен курчалган аял коомдук турмушка аралашпаса, көңүлү чөгө баштайт. Энесинин үйдө өзүн өзү сыйлабай калышы үй бүлө чөйрөсүндө да таасирин тийгизет. Балдар да энесин сыйлабай калышат. Өзүнө өзү баа бере албаган эне балдарына да татыктуу тарбия бере албай калат. Экинчиден, өз баасын билбегендик аялдын назиктигине да таасир этет. Ал өзүн аял сезип кубанбайт, өз тактырына нааразы болуп арыздана берет, күйөөсүнүн каалоосун билүүгө тырышпайт. Чындык, биз баарыдан мурда өзүбүздү сүймөйүнчө башкаларды сүйө албасыбызда турат. Үчүнчүдөн, өзү тууралуу тескери түшүнүк сексуалдык турмушуна да таасир этет. Эгер аялга өз турпаты жакпаса, күйөөсүнүн каалоосуна жооп кайтарбайт. Төртүнчүдөн, өзүнө төмөн баа берүү үйдөгү иштерине да таасир тийгизет. Ал кечке баарын жышып жууп алымсынбайт. Жанын кыйнап, баардык иштерди жасай берип, өзүн өзү жүдөтүп бүтүрөт. Аял күнүгө кылган иштери үчүн күйөөсүнүн сыйына муктаж. Үйдө отурган аял моралдык колдоону күйөөсүнөн гана алат. Күйөөсү жок дегенде жумасына бир жолу аялына чарбачылыктан, балдардан эс алуусуна шарт түзүп бериши зарыл. Аялдын сезимине урмат, түшүнүү менен мамиле кылуу зарыл. Ал капа болуп турганда олуттуу сүйлөшүүнү каалайт. Эгер күйөөсү аны көңүл кошукса, бул аны канааттандырбайт. Мына ошондуктан аял жок жерден уруш чыгарат. Бир юрист минтип айткан: мага карылган эркектердин көпчүлүгү өз проблемаларын үйүндө аялы менен эле сүйлөшүп чечип алышмак. Бүгүнкү күндө көпчүлүгү ар кандай буюмдарды сатып алууга көп маани берет. Бирок бир дагы аялга ал буюм тайымдар сүйүктүү күйөөсүн алмаштыра албайт. Эми аялдар эркектер жөнүндө эмнени билүүсү зарыл? Бардык эле эркектер бирдей эмес. Бирок биздин азыркы айтарыбыз аялдарга күйөөсүнүн өзгөчөлүктөрүн туура кабыл алууга жардам берет.
Бир аял күйөөсүн шылдыңдап отуруп, аз жерден анын карьерасына доо келтирип ала жаздайт. Күйөөсү сатуучулуктан баштайт. Ал өзүнүн ишин абдан жакшы көрчү. Үйгө келгенде аны көтөрмөлөп, мактоонун ордуна аялы: биздин генийдин иштери кандай? Сен үйгө анча-мынча тыйын тыпыр алып келдиңби? Же башкармаңдын жемесин угуп эле келе бердиңби? Деген сөздөрдү айтчу. Аялы жылдан жылга үшүнтүп шылдыңдай берет. Күйөөсү болсо өз шыгынан улам ишинен жогорулай берет. Бүгүн ал өлкөдөгү белгилүү уюмдун вице-президенти. Ал аялы менен ажырашып, аны түшүнгөн жана баалаган башка аялга үйлөнгөн. Анын биринчи аялы ар бир эркек жылуу, ишенимдүү мамилени самарын, иштеп келип тынч эс алууну кааларын түшүнгөн жок. Эркекке катылган сырларын угууга, ишенип бөлүшүүгө жакын кишиси болушу керек. Кудай аял менен эркектин өз ара мамилелерине дал мына ушундай маани берген. Качан ал кишинин кабыргасын алып, аялды жаратканда адамга окшош жардамчы обо энени жараткан. Тоорат, Тирилик 2-бап 20-24 ырлар. Эркек үйдөн тышкарыда досчулук мамилелерге муктаж. Эгер ал муктаждыктары канааттандырылса, ал эң сонун күйөө болот. Аялы күйөөсүнүн үйдөн тышкарыда кызыкчылыктары болушуна уруксат бериши керек. Албетте, бул кызыкчылыктары үй бүлөлүү эркектин эрежелерин бузбашы керек. Бардык бузукулуктар бул ар кандай наркотиктерди пайдалануу, арак ичүү, ойноштук кылуу, бирок кыйкырып, күңкүлдөп, тултуюштун кереги жок. Булар менен маселени чече албайсыңар. Аял катары силер буларды эмне менен алмаштыруу керек экендигин ойлонушуңар керек. Мүмкүн кептин баары өзүңөрдө болуп жүрбөсүн. Өз кебете кешпиңериңерди оңдоп, прическаңарды оңдоп, жүрүш турушуңарды, мамилеңерди оңдоого аракет кылып көргүлө. Көпчүлүк эркектер жумуштан чарчап келип, тынч эс алгылары келет. Үйдө кичине балдар болсо тынчтык азыраак болот. Бирок жок дегенде оюнчуктар чачылбай, баланы таза жуундуруп, тарантып коюш керек. Атасы келердин алдында аларды тойгузуп коюш керек. Тынчыраак отурушсун. Чоңураак балдарга жумуш берип алаксытыш керек. Тынчыраак отурушсун. Күйөөнү эшиктин алдынан тосуп алар менен болгон жаңылыктарды айтууну токтото тургула. Эс алып курсагы тойгондо, демин басканда көңүлү жайланып анан угат. Эркекке үйдөгү тынчтык, жылуулук эң маанилүү. Ар бир аялга үйдөгү тазалыкты, жылуулукту кармоо өтө зарыл. Эгер күйөөңөр кандайдыр бир оорчулукка кабылып, силер менен сүйлөшкүсү келсе, ага жылуулук, назиктик менен жооп бергиле. Эгер ал өз проблемасын айткысы келбесе, буга мажбурлабагыла. Эркек аялынын аны түшүнүүсүнө муктаж. Күйөөсүн акырына чейин угуп, анын ийгиликтерин, кемчиликтерин тең бөлүшкөн аял анын өзүнө болгон ишенимин чыңдайт. Анын сүйүүсүнө ээ болот. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. 1 мүнөттөн кийин сиздерди руханий темабызга чакырабыз. Биз өзүбүздүн кайгыбызга, бактысыздыгыбызга, ырайымдуу Кудайды күнөөлөп,
туура кылып жатабызбы? Ыйык жазуу булар жөнүндө эмне деп айтат? Бир эркек киши автомобилден аварияга учурайт. Аны ооруканага жеткиришет. Ал жерден ага бул Кудайдын буйругу деп айтышат. Дагы бир киши рак оорусунан каза табат. Ага дагы ушинтип ишендиришкен. Ушул эле сөздөр соода садык бизнесинен ажырап бүлүнгөн адамга да айтылат. Эмне үчүн Кудай кээ бир адамдарга кайрымдуу, кээ бирлерин четтеп өтүп кетет. Кээ бир адамдар эмне иш жасаса да бардыгы ордунан чыгат болуш керек. Бийлик, байлык, атак, даңк аны дайыма коштоп жүрөт. Ал эми кээ бирөөлөрдү кырсык, жеңилүүлөр, кыйынчылыктар ээрчип жүрөт. Ар кандай жамандыктардын жана ошондой эле жакшылыктардын болгондугу үчүн Кудайды күнөөлөгөн адамдар дагы кайра кыйынчылыктарга жана түшүнбөстүктөргө жолугат. Бир жаш жигит абдан ачуусу келип минтип кыйкырды. Деги Кудай кайда? Себеби анын 2 жашар инисин машина коюп кетет. Энесинин сыйынып ыйлаганына карабай бала өлүп калат. Ал жигит анын инисинин ушундай жаза тартууга эч күнөө жасаган жоктугун айтат. Жана ал мындай суроо берет. Эгер Кудайдын колунан бардыгы келсе, ал эмне үчүн менин инимди өлүп калышына жол берди? Бул жигитке инисинин каза тапканына Кудай жоопкерчиликтүү сезилди. Чындыгында күнөөсүз баланын өлүмүнө эмне себепкер болду? Чын эле Кудай наристени өлтүрүүнү пландаштырып койгонбу? Машина тепселеп кетүүсүн пландаштырганбы? Ал эми бул бала жолдо жүрүүнүн эрежелерин билчү беле? Чоңдор ага муну айтып үйрөттү бекен? Айдоочулар жана жөө кишилер үчүн белгилерди түшүндүрдү бекен? Ылдамдыктын чектөөлөрүчү? Машинанын тормозу бузук эмес беле? Айдоочу мас эмес беле? Же бирдемкеге ачууланып келаткандыр? Дагы көптөгөн суроолорду берсе болот. Бирок баары бир адамдар Кудайды күнөөлөшөт. Эгер адам туура жашоонун эрежелерин жана мыйзамын бузса, анда алар өз кылганын мойну менен татышат. Кээ бир учурларда дароо эле жаза алышат. Кээде бир топ убакыт өткөндөн кийин ал эми кээде күнөөсүз адамдар дагы жапа чегишет. Мисалы, тамеки чеккен аял боюндагы баласын уулантат. Мындай балага чоң коркунуч туулат. Анын өсүшүндө көп кемчиликтер болушу мүмкүн. Бул келечекте көп азапты алып келет. Кудай кырсыктын себеби эмес. Адамдар өздөрү туура эмес тандап алган жолдон улам Кудайдын жардамын ала алышпайт. Алар эмне эксе, ошону алышат. Ыйык апостол мына буларды айтат. Жаңылышпагыла, Кудай шылдың болбойт. Адам эмне эксе, ошону орот. Инжил Галатиялыктарга жиберилген кат 6 бап 7 ыр. Бардыгын жараткан жана тартип менен келишүүчүлүктүн мыйзамын бекиткен Райымдуу Кудайды бардыгы үчүн күнөөлөшөт. Кудайдын мыйзамдарын бузуу акыр аягы кайгыны алып келет. Адам заттын көпчүлүк бөлүгү бул мыйзамдарды тоотушпайт. Ошондуктан биз көптөгөн кайгы капага эгедербиз. Дагы бир жолу белгилеп кетели. Адамдар Кудайдын мыйзамын бузуп жашагандыгы үчүн бактысыз жана азап тозоктуу болуп жатышат. Ойлонуп жакшы жолду тандаш үчүн адамга акыл эс берилген. Бул жөнүндө Ыйык Куран мындай деп айтат. Чындыгында эгер адам өз ичинен өзгөрбөсө, Алла Таала аны өзгөртпөйт. Жана качан Кудайдын эрки боюнча алар кыйынчылыктарга учураса, алардын өзүлөрүнүн туура эмес кылгандыгынын аркасында эч ким аны болтурбай кое албайт. Эч ким аны коргоп кала албайт. Куран 13-сүрө 12-аят. Кудай адамга тандоо эркин берген. Кайсы жолду тандайсың? Өз эркиң. Жакшылыктын же жамандыктын жолунбу? Өз эркиң. Кудайга же шайтанга баш ийүүнү жолун тандайсыңбы? Өз эркиң. Ушунун баары адамды айбандар дүйнөсүнөн жогору көтөрөт. Аны ашказан же айбанчылык сезим эмес, өзүнүн акыл эси башкарат. Адам бул тандай албаган робот эмес. Бирок эң таң калыштуусу биздин акыл эсибиз тандоого бийлик кылгандыгы. Башкача айтканда, биз жашообуздагы жолубузду өзүбүз тандайбыз. Кимдир бирөө эч кандай тандоо жок деп айткан. Бирөө динчил жана боорукер, бирөө жамандык үчүн жаралган дешет. Кандай болсо дагы Ыйык Куран буларды айтат. Динде зордоо жок. Эми түз жол адашкан жолдон ачык айырмаланды. Ким бутпарастарга ишенбей Кудайга ишенсе, ал
кыйрабай турган бекем таянычка ээ болот. Эсиңерде болсун, Кудай бардыгын билет, бардыгын угат. Куран 2-сүрө 265-аят. Эч качан адам баш ийбөөчүлүктүн жана өлүмдүн жолун тандасын деген Кудайдын каалоосу болгон эмес. Бирок адам баш ийип жашоону тандасын деген Кудайдын планы болгон. Мына ошондуктан башкарып жана алып жүрүү деген сөздөр менен өкүлдөр жиберилген. Ааламдын мыйзамы менен келише албагандар акысын төлөшөт. Кээ бир жазалардын акысын мыйзамды бузаар менен төлөнөт. Кээ бирөөлөргө жыйынтыгын чыгаргандан кийин чечим кабыл алынат. Кээ бир адамдар минтип сурашат: эмне үчүн Кудай адамдарга туура эмес жолду тандоого жол берет? Ошентип ал өзүнө да башкаларга да кайгы алып келет. Бул чеги жок ааламдын мурашчыларына Кудайдын мыйзамы бардыгынын жакшылыгы жана бактысы үчүн болуп жаткандыгын көрсөтүүнүн мыкты жолу. Эгер адам жакшылык менен жамандыктын ортосун тандай албаса, анда анын Кудайга жана анын мыйзамына берилгендиктин далили болмок эмес. Бул өзүн өзү жок кылган, азап чеккен дүйнө. Качан адам ушул күнөөгө баткан дүйнөдөн адамды куткара турган Кудайдын планына түшүнгөндө гана мааниге жана үмүткө ээ болот. Кудай анын мыйзамын бузгандар үчүн жаза белгилеп койгон. Ал эми анын жолун тандагандарга түбөлүк жашоонун жыргалын көрүүнү белгилеп койгон. Ыйык китепти окуп Кудайдын сөзүн жолдогондорго жакшы жолду тандоонун мүмкүнчүлүктөрүн билүүгө бул жетиштүү болот. Ким жакшылык кылса өзү үчүн, ал эми ким жамандык кылса өзүнө каршы. Андан кийин силер Теңириңерге кайрылып келесиңер. Куран 45-сүрө 15-аят. Анын осуяттарын аткаргандар жашоо дарагына ээ болуп, жана шаарга дарбаза аркылуу кирүү укугуна ээ болуп, жыргалга батышат. Инжил Иоанндын аяны 22-бап 14-ыр. Düşürüldü sevizge
урматтуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.